Мен Боркошова Жаннат Масалиев айыл өкмөтүнүн тургуну. Ошол жерде Ереке тигүү ишканасын башкарып келем. Мен ушул унутта калган кол өнөрчүлүктү өркүндөтүүнү максат кылып, ошонун үстүндө иштеп жүрөм. Азыркы жаштарга ушул өрмөкчүлүктү, килем токууну, шырганды үйрөтүп, аялдарды жумуш менен камсыз кылып жатабыз. Бул телефон салгычтар ушул өрмөкчүлүктөн таардан токулган. Буларды биз Турцияга, Кореяга, Россияга сатып атабыз. Өзүбүз жасап. Ошол жактардан алып кетишип атат. Чыптама белдемчиси менен бул таардан токулган койдун жүнүдөн ийилип жасалган. Бул ден соолукка пайдалуу, ысык, жумшак, жакшы болот. Буларды баарын өзүбүз колдо жасап, кийип чыгарып атабыз. Саламатсыздарбы? Мен Айбекова Перизат, Боркошова Жаннаткандын келини болом. Биз Масалиев айыл өкмөтүнө караштуу Көн айылынанбыз. Мен ушул кайненемдин кол өнөрчүлүк чеберчилигинен үлгү алып, мындай кабар алып, өнөрүн алып калмакчымын. Ошондуктан азыркы учурда таар токуу жана бир нерселерди токуу, жүндү кайра иштеп чыгаруу боюнча, килем токуу боюнча баардык өнөрлөрүн бизге үйрөтүп жатат. Мындайча айтканда биз артынан калган окуучуларыбыз. Баардык ушул жерде жайылып турган нерселер апамдын өзүнүн колунан чыккан өнөрчүлүгү, чеберчилиги. Бул мойнумда асылып турган бул сумкадагы бир нерселерди салып алуучу бир жакка удобный сумка. Ana buzuniste sürüyoruz. Buzuniste sürüyormuş kanallar. Мен Абдибаитова Абиба, Карадөбө айылындагы Масалиев айыл өкмөтүнүн тургуну болом. Бүгүн ушул Учкун айылына биз Боркошова Жаннаткандын кол өнөрчүлүгү менен алып келдик. Боркошова Жаннатканды мен 50 жылдан бери билем. Бир класстан окуганмын. Бир аз ден соолугуна байланыштуу досубуз ошол үйдө отуруп кол өнөрчүлүк менен алектенип, ошол айылдагы бүт айыл калкын турмуш тиричиликке керектелүүчү нерселер менен камсыздап келет. Ошол айылдагы жаш кыз келиндерге дагы кол өнөрчүлүктү үйрөтүп келет. Бир канча эл аралык уюмдар менен иштеген, бир канча өнүктүрүү программалары менен иштеген. Ушул шартты канчалык кыйын болгонуна карабастан, ушул Кудай
күч кубат берип ушул кыз бир топ аракеттерди жасап келет. Бүгүнкү мен сиздер өзүңүздөр көрүп турган буюм тайымдардын бардыгы ушул Боркошова Жаннаттын жетекчилиги астында, Боркошова Жаннаттын демилгеси менен ошонун үйрөткөн окуучулары жасаган жана өз колу менен жасаган буюм тайымдарды алып келдик. Жаш кыздар үчүн кемсел жана юбкасы же болбосо жаш кыздар үчүн белдемчи. Биринчиден жаш кыздарга жарашыктуу, ушул кыргыздын кол өнөрчүлүгү, колдо жасалган кол өнөрчүлүгү, кыргыздын кол өнөрчүлүгүн даңазалоо. Экинчиден жаш кыздардын ден соолугуна өтө пайдалуу. Бели, бүт ичи бар жогу жылуу болот дагы, ден соолукка дагы өтө пайдалуу. Анан үчүнчүдөн ушул кичинекей жаш кыздар, биздин кийинки муундар ушул унутта калып бара жаткан кыргыздын улуттук кийимдерин заманбап кийимдер менен аралаштырып, күндөлүк жашоосунда дагы кийсе деген тилектебиз. Бул чыныгы накталай койдун жүнүнөн ийрилип, токулуп, согулуп жасалган кийимдер биринчиден ден соолукка өтө пайдалуу, суук тийүүдөн сактайт. Бул жерде кийимден башка дегеле ушул жүндөн жасалган кийимдерди суук өткөн жерге, ушул ооруган колго, белге, бул ушул эле типте мына белдемчи. Белдемчи дагы ушул биздин кыргыз жаштары миграцияда жүрүшөт. Ушул момундай тагып алышса, ушул суук биринчиден кооздукта берет, экинчиден ушул ден соолукка өтө пайдалуу. Жылуу кармайт, белди эмени. Биз ушул Жаннат хандын жетекчилиги менен биз ушул накталай өнүмдү Россиядагы кыргыз жаштарына, дегеле кыргыз боордошторго, Туркияда иштеп жаткан, Дубайда иштеп жаткан мигранттарга дагы жиберип жатабыз. Мындан башка дагы ушул накталай жүндөн кол каптарды, варежкаларды токуп, жүн пайпактарды токуп, мына жаңы баскан балдарга бутуна кийүүчү буюмдарды дагы токуп жатабыз. Андан башка ушу жаш өсүп келе жаткан кыздарга момундай куклаларды жасоону, улуттук колоритти үйрөтүү максатында ушул куклаларды жасап жатабыз. Андан башка дагы мына айрыкча мектеп мугалимдеринин, бала бакчалардын тарбиячылары үчүн момундай кийизден түрдүү, кызыктуу көргөзмө куралдарды дагы ушул Боркошова Жаннат жана анын командасы жасап элге. Муну ушул Боркошова Жаннат эжекебиздин жетекчилигинде колундагы окуган үйрөнчүк кыздары жасап жатат. Бул мектеп мугалимдерине, башталгыч класс мугалимдерине, бала бакчанын тарбиячылары үчүн көргөзмө куралдарды дагы сунуштайбыз. Сумка ушул колдо токулуп, согулуп тигилген Боркошова Жаннат даярдаган сумка. А бул сайма менен телефон салгыч, сувенирлер үчүн. Бул ошол таарчылык боюнча телефон салгычтар. Бул сумкалар, бул сувенирлер, көкөр. Булардын бардыгы ушул кыргыздын колоритин чагылдырган сувенирлер. Бүт сувенирлерди даярдап келүүдөбүз да, сувенир. Ana, neme juan kurbeкен ана жогору балдарга. Ана телефон сал. Бул балдар эмне болуп атты? Майли астыга, жаныга кагып коер. Жаныга кагып коер, мынаны буга кагат. Жаныга кагып кой, жаныга кагып коер, болот. Болду, алып кел. Эми,